Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Марва телеканалында түз эфиринде насихат көрсөтүүсүн жана насихат радиосунда насихат уктуруусун угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда Айжамал Караза кызы жана бүгүн бизде конокто дин таануучу Өзбек Ажи Чотонов менен биргеликте биз бүгүн адамдардын нравалык жана моралдык өзүн алып жүрүүсү деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Андыктан мына ушул темага байланыштуу ой пикириңиздер, суроолоруңуздар болсо бизге WhatsApp номерге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Эскерте кетсек, бүгүнкү биздин WhatsApp номерибиз 0701 96 94 41 0701 96 94 41 номерлерине WhatsApp аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Бүгүнкү биздин темабыз адамдардын нравалык жана моралдык өзүн алып жүрүүсү. Ассаламу алейкум агай. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылат экенбиз. Бүгүн негизи эле ушул теманын канчалык актуалдуулугу бар бүгүнкү күндө? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул адамдардын өздөрүн ар кандай ситуацияда болгондо өзүн мындай татыктуу алып жүрүүсү, достойный дейт да. Ошо өзүнүн момундук касиетин жоготпой алып жүрүүсү бул өтө маанилүү. Мына тилекке каршы азыр ушундай болуп калды. Саалы бир өзүнүн кызыкчылыгы болуп калса, же бир саалы кыйынчылык болуп калса, ошол жана адамдык касиетин жоготуп, жанагы уят дегенди таштап коюп, намыс дегенди таштап коюп, башка бир мусулман эмес, бир уятсыз коомдун адамындай жүрүш туруштар болуп атат да. Кыйынчылык болгондо качып кетүү, кыйынчылык болгондо таштап салуу, мисалы балдарын таштап салып атат, кетип калып атат. Кыйынчылык келгенде, үй бүлөсүн таштап кетип атат, кыйынчылык келгенде ата энесин таштап кетип атат. Кыйынчылык келгенде бир жана материальный кызыкчылык болгондо алдап коюп атышат. Мисалы үйүн алат, бир ошол жана ошол убактагы бир база менен. Анан жанагы кагазын толтурбай койгон. Анан кийин бир убак келгенде аның мынча сом эле болчу деп туруп ошол акчаны берип коет. Азыр ошол менен салыштырганда азыр 100 эсе көбөйүп кетиши мүмкүн. Мисалы 50 эсе кымбат. Мисалы $3000 үйлөр 2000-жылдардагы азыр бир $150,000. Анан $3000 берип туруп сен $3000 эле бергенсиң деп, анан ошол убактагы баа менен эсептешип. Анан ошентип берип атат. Өзү мен мусулманмын деп жүргөн киши ошондой поступка кылат да, ошондой жанагындай кыймыл аракети ошондой болот да. Бул эч кандай мусулманчылыкка жатпай турган. Анткени $3000 алуу болгондо башка жерден дал ошондой квартира алмак же ошондой эле жер алмак. Анан ошондой болот да. Ал убакта мындай болчу эле деп. Жок, ал убакта башка жердин баары ошондой эле болчу. Ошо сеникине окшогон участка менен баары эле алмак. Анан ошондой болот. Мисалы кыйынчылык келгенде үй бүлөнү таштап кетип, балдардын баарын, ата энесин таштап кетип, же мисалы кыйынчылык болгондо күйөөүн күндө жеп атат да. Эми билип эле туруп, күйөө жакшы киши болгон, жакшы эле киши, а бирок ушундай бир момент келди, кризис. Анан бүт адамдарда, көп адамдарда жумуш жок болот да, мүмкүнчүлүк жок болот. Анан ошол жерде ошо жанагындай уруш жаңжал, тиги бул ушул сыяктуу нерсе бул аябай көбөйүп кетти азыр. Жанагы мисалы биз ойлоп атабыз, дайыма эле биз ток болуп жүрөбүз. Дайыма эле барчылык болот. Дайыма эле барчылык болот, эч качан жокчулук болбойт, эч качан эч ким оорубайт, эч качан эч ким жанагындай авария болуп калбайт. Дагы башка. Жок, ошол жанагы норма, бул нравалык. Бул аябай эң керектүү норма да. Мисалы адамгерчилик эч кандай даже өлүм турса да ошол кайтпай тургандай нрава. Мисалы согуш болгондо бүт эркектер барыш согушка. Милдеттүү түрдө бар. Ыйык милдет. Сөзсүз түрдө жанагы жараксыз эле болбосо, мисалы мунжу, согушка жарабай турган, көзү жакшы көрбөйт, инвалид, ушундай. Андан башкасынын бүт баары соолор бири калбай барыш ыйык парыз да.
Илгери апаларыбыз айтып калчу эле го, согушка барбаган же болбосо жанагы армияга өзүнүн мөөнөтүн өтөбөгөн балдарга турмушка чыкчу эмес, демек бунун ден соолугу начар деп ойлогонбуз депчи. Ошо илгери ошондой болгон. Андан мурда деле мисалы жоо келди дегенде жайдары ат болсо деле мин алып эле кете бергенде эч ким менен даже коштошуп да койбой кеткен. Анткени ыйык парызын билген, анан ошону эч ким ошо парызын таштап коюш адамдарга Намыстан кызыктай болгон да. Кантип эле мен ушу барбай коеюн, ушу душман келсе мен кантип эле чыкпай, мен эркек болсом кантип эле барбай коеюн, кантип эле ушул нерсени аткарбай коеюн, ошентип тарбияланган да. Ушул тарбия агай салтыбызда деле болгон, динибизде Салтыбызда да болгон, динибизде да болгон. Ошо мурда кээ бир өлкөлөрдө дини жок болсо деле ошондой нерсеге тарбияланган да. Согуш боло турган болсо сөзсүздө да барасың. Yani hiç kaçan atenengdi taşlap ketpeysiň. Hiç kaçan atenenge жаман мамиледе болбойсуң. Ошол нерсеге аябай катталбан. Бул биздин динибизде аябай катуу коюлган. Мисалы ушул жанагы өтө чоң балуулуктар аябай катуу коюлган. Бул парыз кылып коюлган да. Ошо Куранда да Алла Таала эч качан адилетсиздиктерге барбагыла. Ал эмес ата-энеңер болсо да дейт, ата-энеңердин кызыкчылыгы болсо да эч качан адилетсиздикти бузбагыла дейт да. Ошо алардын кызыкчылыгы болсо да. Анан ошол үчүн мунугу нерсе жанагындай улуу нравалык нормалар дайыма сакталыш керек. Мисалы мына энеңе, ата-энеңе жанагындай жаман мамиле жасабаа деген. Эч качан, эч кандай бир шарттарда ата-энеге жаман мамиле жасабаа. Но ошол нрава бул ушундай ыйык чейин аны ошондон эч ким өтпөш керек да. Эч качан мисалы мына азыр үйлөнүп алып туруп эле аял менен аялынын тарабын алып эле аял апасын кордоп атат, апасынын тилин албай жатат, апасынын үйүнөн кууп чыгып атат, башка болот. Ошо аял тарабында болуп калат да эркектер. Онда мындай болсо эртең өзүң да ошол эмеге түшөсүң. Ошол эле нерсеге. Анан сенин балдарыңды үйүңөн кубалайт. Ошо жанагы талашкан аялың менен кошуп калайт да. Ошол үйдөн. Будан да жаман болот да. Ошол нравалык жанагы чек ошо бузулбаш керек. Жанагы чоң мисалы биз келип кичинекей нерседе тим эле көңүл бурулуп, мектептерде окуп атпайбы жанагындай этический нормалар. Бул этический норма бул кичинекей нерсе. Этический нормалар бул кичинекей нерсе. Кээ бирлер даже ал эле маданият деген маданиятсыздык болушу мүмкүн. Маданияттуу деп жүргөнү ал маданиятсыз болушу мүмкүн. Мисал башка элде маданият, башка элдер аны маданият кылып алса, бизде маданиятсыздык болушу мүмкүн. Анан биз ошону үйрөнүп алып, анан мен маданияттуумун, мен жакшы көрүм жүрсө, анан тилекке каршы ошону көп адамдар да ошондой болуш керек, анан кандай болуш керек деп атат да. Жок, андай эч качан болбош керек. Өткөндө мен бир чоң киши экөөбүз отурабыз, анан бирокта бир жигит келди, 40 жаштагы жигит. Анан кийин баласын тим эле аябай үмүт көтөрүп атты кечке чейин. Анан мен айттым да, ташталды балаңды. Андай көтөрөсүң, сен эмне болот дейт. Анан айттым, сен андай кылба, сен эгерде мынсең, балаңды же аялыңды жакшы көрсөң, анда сен энеңди жакшы сыйлабайсың. Энеңдин артып көрөсүң барды. Мына илгери биздин энелерибиз ошо жолотчу эмес эле балага. Атасына, баласынын атасына. Атасын балага таштап кой деп. Таштап койгон, аны биз карайбыз. Кармай бербе да кечке чейин. Жаныңда кечке чейин алып жүрө бербе. Биз карайбыз. Чыгышка. Деп бизди урушчу эле. Бизди аялдарыбызга такыр жолотчу эмес эле. Такыр. Анан ошонун хикматы сен ошо аялыңды жакшыраак көрүп, энеңден тигиге көбүрөөк кызмат кылып, буякты унутуп калба деген. Унутуп калба деген, ошондой тарбия болгон. Анан жанагы киши айтат да, мен ушуну канча жыл бою түшүнбөй жүрдүм эле, ушуну даже муну оюма келген жок эле, ушул нерсе. Көрсө ошондой туура турбайбы деп да. Мен эми түшүндүм да.
көрсө ошон үчүн турбайбы деп. Мына ошол сыяктуу көп нерселер бул жанагындай улуу нормалар бар. Ошону эч качан бузулбаш керек. Мисалы эч качан урдаба, эч качан кыянат кылба. Мисалы азыр кыянаттык деген кадам сайын укул, кадам сайын кыянат. Көнүмүш адат болду. Чоң, эң чоң жанагы биринчи номер адамдарыбыздан баштап 30 жылдан бери кыянат болуп атат. Андан кийин ишенген жанагы ишенип урушуп талашып отуруп депутат кылып алгандарыбыз алар деле кыянат кылып атат. Андан кийин бүт чиновниктер аларды карап, алар да кыянат кылып атат. Анан ошо анын ылдыйкылары да, анан жанагы шайлоодо чуркап жүрүп бир бийликке жетип алгандар баары кыянат болот да. Анан ошо тегерете кыянат. Анан кийин кыянат ар бир адам башына чыгат. Ар бир адам келип өзүнүн шайлоодо өзү кыянат кылат да. Жанагы адилеттүү шайлабай, Акча үчүн шайлап, 1000 сом үчүн же да бир интереси, оны жерге биздин мечитке ковер салып беришти деп, даже молдалар да уже ошого өтүп атат да. Bunun bari kıyanat boyuzdu. Bu sen gelip bir kişinike kızıkçılık için satadasın yani adiletlülükte. Yani Peygamberimiz aytты da, bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytты, egerde tatıktуу adam turganda tatыksызды шайлаған kişi бұл Allah'a, Peygamberine, бүт Müslümanlara kıyanat kıldı da. Mana ошондой нерсе аябай өнүгүп, аябай мындай даже сыймык катар болуп барат да. Мен акча иштедим деп, акча иштегени жанагындай бир нерсе таап алганы ошол жерден. Ушундай бир мода болуп барат да. Бирок ошонун баарын көпчүлүк эле учурда агай баягы жокчулукка такайт эмеспи? Баягы айла жоктуктан болуп атат, мен ушул деген сыяктуулар көп айтылат да. Бул баягы интернет айдыңында дагы өтө чоң бир жоктуктан эмес, мындай болот да. Мисалы мына азыр ар жерлерде жанагындай акимдер, анан айыл өкмөттөр бар да, анан мисалы эметкен тараткан барасың бир жерге. Бир тамак аш, акча, бир зекет нерсе. Анан айтасың, айланайындар. Аябай мындай муктаж, аябай бир кедей, ушундай үй бүлөлөр даярдап коюлган. Мына кече эле жакында, мына биз 100 кишиге тараттык бир жерден. Анан мен жакшы айттым, айланайындар, мындай кылгыла. Аябай муктаж болсун. Булар келип ошондойлорго дайыма жардам берип турат деп, анан бир нече үйдү кыдырайлычы деди. Анан барыз эле бир үйлөргө киргизет. Чоң үйлөр. Анан бир жерге барсак, вообще эле дарбазасы 3 метр бийиктиги. Укмуш жанагы таштардан жазган ошол үй, анан эшиктин алдынан туруп токтоткула буну. Даже кирбейбиз дедим. Анан спонсордун кайра кайрылып туруп айттым, болбойт бияка кирбейбиз. Анан ал мындай, анан айттым, биз керек жок сен андай мындайыңды. Кээ заң карата жанына үй салат да. Анан муктажбыз деп калып. Анан муктаж деп, жок, тигилер алып барат да муктажды. Анан мен билем ал кимиз болот же кандайча болот. Анан аябай уруштум, сен эгерде азыр эмесең, биз азыр эле кетебиз. Бери айылыңа болду кирбейбиз. Анан 10 кишиден кетип калдык да. Жанагылар да нааразы болуп калды, айтты, мунулар чоң үйлөрдө экен го. Анан эмнеге мындай болуп келди? Бул бизде уят кылды. Мына экинчи, анан кийин жанагындай баргың келбейт да, мисалы. Кыянаттык. Биз бир жолу таласка бир нече миллион сомго ар нерсе алып бардык да. Анан кийин таратып кеттик. Анан таратып кеткенден кийин бирөөлөргө айтты, силер адилетсиздик кылдыңар. Анан эмне кылдык? Бар эле адамдарга берип салдыңар да, мынакта кедейлер калып калды. Анан кандайча десем, мына баланча нерсенин начальнигинин аялы келди. Швейный машинка алды. Баланчанын эмеси келип, мындай алды. Анан кийин аябай таң калдым да, кантип ушу уятсыз, мисалы келип губернаторго айтып, эң муктаждар болсун. Анан бүт өзү система болуп калды, бүт жанагы эмеде отургандар тааныш билиши тааныш билиштерге келип, ошо өлүп бараткансып, ошол жерден да алып да, ушундай. Анан ошону даже эме көрбөй калыптыр, мындай. Уят көрбөйт. Уят көрбөй калыптыр. Бүт келип, кадимкидей келип алып кетип атат, башка болот. Анан да биз келе калтырып кетпейсиңер, биз эле өзүбүз өчтүрүп коебуз да. Анан шунчалык эме ал эмес, мына кээ фондордун жөн коркутуп жылып алат да. Мына эме болгондо, коронавирус болгондо.
алып кел эле биз өзүбүз таратабыз деп күч менен алып коюш да ушундай десең. Мына ушунун баары кыянаттыгынан биякта чынында эле ачыкка калган, мисалы документи жоктор толтура берди. Эч кандай документи жок, анандай күйөө өлдү деген справкасы жок, бирок чынында эле өлүп калган. 4-5 баласы менен бирөө жакында эле келди, бирөө 7 баласы бар экен, документ жок. Эч ким албайт экен, эч ким жардам бербейт. Келген жардам баары жанагындай документтарлар эле алып кетер экен. Мына ошондой нерсенин баары ошо бизге келип тийет да, биздин коомдо ошондой адилетсиздик анан кетип барат да. Бул бир эле нерсе, адилетсиздик деген. Жана падышалыктардын адилетсиздиги. Мисалы жанагы Атамбаев келип мен дозума өткөрүп бердим деп атты. Мен дозума өткөрүп бердим деп. Анан сен кайсы менен дозуңа өткөрүп бересиң? Мисалы. Укугуң жок да деген. Кайсы укугуң сенин? Сен ким элең андай сен келип президенттен өзүңдү түшүрүп, мен дозум сен отур деген турган. Мен ошого таң калам да. Мейли сен жакшысың. Мейли кээ бир жакшы иштер жасаң. Бирок сен кандай укугуң бар? Келип шайлоодо келип дозуңду түртүп салып, анан жанагы башкаларын кубалап, башкаларын камап. Бул кандай укук, кайсы менен? Сен жакшысың, дайыма жакшы бол. Бүт иштерде жакшы бол. Эмнеге андай кыласың? Анан келип берден кызыгы, берден Facebook жана интернеттерде эки жактың тым эле талашат да, ал жакшы, анан ал жаман. Ал жакшы. Эмне үчүн сен жаманды коргоп атасың? Мен түшүнбөйм да. Мисалы, адамдарды түшүнбөй атам. Мисалы, чоң преступление жазады киши. Анан кийин ал тиги ишти жакшы иш кылган, анан тиги жакшы иш кылган дейт да. Ошол жакшы иш кылгандыгы менен мону Мен жакшы иш кылган киши адамды өлтүрүп койсо камабаш керекпи? Же ошол окшош бир чоң преступление жасап, камабаш керекпи? Жакшы киши болсоң деле жазбайт да преступление. Мисалы, мына биз закон эмне дейт? Закон сен карабай, сен жакшы киши ойлойң мурда. Жазы деле может жакшы кишисиң, мүнөзүң кандай деген сыяктуу. Анан келип алып сен бир иш жаман жасап койсоң, анан биз ошо именно ошо жаман ишиң үчүн жасатабыз, башка үчүн эмес. Анан келип коргоп атышат да. Азыр деле аябай көп нерселер болуп атат бизде. Анан интернетте таң каласың, адамдар келип жанагы кылмышкерлерди коргоп аткан. Менде жакында иним автоунаа алган, анан жакында эле 2-3 күн болуп калды. Анан үйгө айдап келип мактанып атат да, мына мен автоунаа алдым деп. Мен ой сонун экен деп атсак эле чалып калды. Тиги ошол сатып алган кишиси чалып атат. Мен кайра автоунаамды алып келип бербейсиңби, мен сага сатпай калдым деп. Жок, кандай сатпай калдың? Биз экөөбүз азыр келишим түзүп, мен акчамды берип машинаны алып кеттим. Эми кандай десе, мен аялым үйгө келсем урушуп атат. Кайра алып кел деп атат. Же болбосо үстүнө акча кошуп бер деп атат да. Анан ушундай учурларда дагы көп байкалат, баягы аялдар аралашып кеткендери. Мисалы, эки эркек сүйлөшүп, кол алышып, сиз айткандай жана үйүн сатты, тиңде мындай баягы келишимдер болот. Анан ошол кезде көпчүлүк учурда аялдар аралашып атып, анан баягыны бузуп салган учурлар көп кездешет да. Ошондой да бар болот. Мисалы, могу аялынын себебинен жана энесин кордогондор, атасын кордогондор көп болот да. Ошол жанагы мен нрава деген ушундай чек бул. Бул Алла Таала коюп койгон чек. Анан ал эч качан бузулбаш керек. Сен алтындан аял алсаң да, вот энеңди, атаңды коргулбай турган болуш керек да. А келип атасын кордоп, энесин кордоп, эметип атса, келип аялдын тарабында турат да. Бул аялым да деп. Бунуку туура деп мисалы. Ошо сыяктуу нерсе, бул жанагы нрава чек бузулушу да бул. Бул деген эң чоң нерсенин бузулушу чынында. Бул биздин жашообуздун комкорулуп калышы бул. Жанагындай бир себеп менен, жана айттым, бир кыйыныраак, бир себеп, оорураак себеп менен адамдар кайтып кетиши жанагы нравадан. Бул аябай чоң проблема да, бул аябай чоң кесепетке алып келе турган нерсе. Бизге СМС билдиргендер дин адеп ахлакка тарбиялайбы дейт. Дин баардык нерсеге тарбиялайт. Дин адамгерчиликти, чыныгы кандай адам болуш керек, ошол нерсеге тарбиялайт. Бираз мындай оорураак көрүнөт, кыйыныраак көрүнөт, түшүнүксүзүрөөк көрүнөт, бирок диндин максаты бизди аябай жакшы инсан болсун дейт. Татыктуу инсан болсун.
ошо бейишке татыктуу инсанды тарбиялаш. Диндин максаты ошо түп-түз жүрөсүң. Жана таква деген нерсе ошо жаннат таквалар үчүн деп келет да. Таква деген нерсе киши адам эч качан жанагы нерселерди бузбайт да, чектерди өтпөйт. Жана өзүнүн намазында өзү аны аткарат. Кыйын болобу аткарат. Закатын сөзсүз түрдө берет. Кыйынчылыкпы, кыйынчылык эмеспи, закатын берет. Жана аялы бербеле кой десе да болбой, берет. Өзүнүн мусулмандык бүт парызын аткарат да. Ошону таква дейт. Мына ошондой адамдар бейишке татыктуу. Бейишке жаман адамдар кирбейт дейт. Аны ошо диндин максаты ошол жанагы биз айтып аткан жанагы улуу сыпаттарды, улуу адамдык касиеттерди тарбиялайт да. Мисалы бир окуяда бир кишинин атасын бирөө таш менен уруп өлтүрүп коюптур. Экөө талашып кетип. Анан жанагы балдары падышага алып келет да. Анан алып келгенде ошо казы тигиден сурады, өлтүрүп койдуңбу деп. Анан өлтүрүп койдум дейт. Эмне болду делет? Келип экөөбүз сөгүшүп кеттик. Анан мен таш менен урсам капысынан өлүп калды деп. Анан айтты, андай болсо сени соттойбуз. Сени өлтүрөбүз деп. Бул жазалаш үчүн. Бул жанагындай кысас деген өлтүргөн кишини өлтүрөт да шариятта. Анан айтты, мени уруксат берге, мен 3 күндө ошо үйүмө барып, мына жалгыз төбөм бар эле, ошо төбөмдү үй бүлөмө таштап келейин. Анан кийин мени өлтүргүлө деп. Анан сен берден бирөөдү тааныйсың деди, эч кимди тааныбайм деди. Анан сага ким бул жерден гарантия берет? Кепил болот деди. Анан тегеректим деп карап туруп, мына киши болот деди да. Анан ошо Абузар деген киши. Анан падыша тиги айтты, сен кепил болосуң деп. Анан ал айтты, макул кепил болом деди. Анан кепил деген тиги киши качып кетсе, ордуна ал калат. Ордуна буну өлтүрүлөт да. Анан тиги кетти. Анан 3 күндөн кийин убактысы болду дейт, жигиши жок дейт да. Анан тиги кишини келип кепилди, эми сени азабыз дейт да. Анан бирокта алыстан караң көрдү дейт да. Аябай шашып чыгып келет. Анан жана элдер айтты, "О, келатат" деп. Анан келди дейт. Анан келгенде жана падыша айтты, "Ай, сен келбей эле койсоң болмок экен, сени берден эч ким тааныбайт экен." Анан муну сенин ордуңа азып коет элек деп. Анан айтты да, "Ошондой да болмок беле. Менин ордума бирөөдү азып койгон, мен ушинтип кыянат кылсам болмок беле ушул." Анан элдер айтпайбы, анда аманат жоголуптур да деп. Дейт да. Анан тиги кишиден сурады дейт, кепилден. "Ай, сен буну тааныбай туруп кантип кепил болдуң? Мына келбей калса сени азып коет элек" деп айтты. "Кантип эле мен ошо кепил болбойм? Анда мусулмандардын арасында ишеним жоголуптур дебейби?" деп айтты. Анан ошону көргөн жана 3 баласы жанагы кишинин айтты, "Биз да кечтик" дептир да. "Биз кечтик." Анан эмне кечтиңер? Атаңардын кунун алып бербейт, атаңдын өчүн алып бербейт белек деп айтты. Анда мусулмандарда кечиримдүү жок деп калбайбы деп кечирик дейт да. Мына ошондой күчтүү тарбия болгон да, ушундай катуу тарбия болгон адамдарда. Мисалы, ушундай улуу кечиримдүүлүк, мисалы, биздин жанагы макалыбызда атаңды өлтүргөнгө эниңди алып бер деген ушундай чоң, мисалы, биз келип айтасыз, оскорбительный бул. Орой, Орой бул деген ушундай душманына келип анын ошо дагы апасын берип коюптур дей тургандай да бизде. Бирок тарбия ушундай улуу нерседе адамдык касиетиңди жоготпогула, кек сактабаа деген. Кек сактабагыла, кечиримдүү болгула, мисалы. Мына ошол жанагындай ошондой кечиримдүүлүк. Мисалы, азыр кичинекей нерсе үчүн эле
ушундай кечтим мен будан туугандыктан кечтим дагы башка ушундай жаңжал тым эле чоң нерсеге айландырат да. А илгеркиде жанагындай улуу кечиримдүүлүк, жанагындай улуу адилеттүүлүк, аманат. Мисалы мына аманат пайгамбарыбыз айтат, кыямат жакындаганда аманат жоголот дейт. Эч кимге ишениш мүмкүн болбойт дейт да. Эч кимге. Тиги ишенсең деле алдап кетет. Тиги ишенсең деле алдап кетет. Тиги ишенсең алдап кетет. Мүмкүн эмес да бирөөгө сактап кой. Мисалы, бир нече жыл мурда эле ушундай бир жакшы экен көрсө ошол убакта, бир 20 жыл мурда ошол убакта дал жокчулук болчу. Ушундай кыйын акыбал болчу. Бирок адамдарда аманат аябай жакшы болчу. Жөнөкөй эле адамдарда аманат аябай жакшы болчу. Муну жазап кой, мына сага акча деп койсоң, жазап койчу да. Эч кандай договор, расписка, эч нерсе жок. Эч нерсе жок эле. Мындай эле сөз айттың, сөз берди, акчаны алды, анан алдап кетүүдөн жок. Анан бираз туура эмес болсо, келип туруп урушуп койсоң, кечирип коюңуз мына деп анан кайра акчаны алып коюп, өрүнө коюп, ушундай болчу да. Азыр андай жок болду да. Азыр такыр мүмкүн болбой калды. Даже документ берсең, даже закон берсең да жок болуп барат да ушул нерсе. Азыр жакында эле интернетте аябай популярдуу болуп жатат го, Эргеш деген бир байке үй салам деп калп эле 140 кишинин квартираларынын үйүнүн акчасын алып алып качып жүргөн боюнча азыр ызы чуу болуп атышат го, ошол сыяктуу. СМС билдирүү келиптир, агай. Ассаламу алейкум, мен көп ооруйм, көп иштейм, балдарга көңүл бура албайм, чарчайм. Негизи жумшакмын, бирок атайын катуу болом эс алыш үчүн дейт. Эркекпи аялбы жазганы белгисиз эми. Жалпы эркекпи аялбы балдарына аябай бекем болуш керек. Ана катуу эмес, бекем. Мына мисалы жанагындай жумшак болсоң, чындап эле кор болосуң. Эч ким тилиңди албайт. Эч ким сени укпайт. Сени ууратканыңды билбейт. Суу алып келсең алып келбейт. Дагы башка да. Ошон үчүн бул да строгость деген. Строгий. Жестокий эмес, жесткий. Строгий, но добрый. Ошону жакшы билишет да. Биз жанагындай мына ушундай эле бир жактуу эле жакшынакай балага жакшы мамиле кыл, баланы урушпа, балага урба, баланы айтпа, баланы көгүн сындырып коюң, дагы ошо тарбиялап баратат да. Бул деген анаңы карап көрсөң, бала зөкөр болуп чыгат да. Бала эч нерсе тилиңди албайт. Бүт бәрін өз билгендей кылат, бәрін чачат, жок кылат, өз билгендей жазайт, кийин үйүнгө сатып жүрөт, башка кылып жүрөт. Жанагындай анан өзү да окубайт. Мисалы, балага бекем болсоң, сабагыңа да барбай коет, мектепке да барбай коет, окууна таштап коет. Ошо бир окуя дейт да. Бир жигит апасына тарынып, чоңойөр менен кетип калыптыр да. Таштап кетип калды. Таштап кетип калыптыр. Мен апам аябай бекем кармады, мен мына досторумдай ойногон жокмун, досторумдай болгон жокмун. Анан бир күнү бир немесине жолугуп калыптыр. Классташына. Анан келип, эметип сүйлөшүп отуруп, апасын сурап, апаң кандай деп. Анан айтыптыр, апаң катуу уруп аткан болчу деп. Көрүп койбойсуң деп. Жок, мен апамды көрбөйм деле, көргүм келбейт. Апам мени аябай бекем кармаган. Мен көп ойнойн десем ойнотпой койгон. Ар нерсени алып берсе алып бербей койгон деп ушундай катуу айтыптыр. Сен апаңа рахмат дегиниң. Арабыздан бир эле сен тың болуп чыккың дейт. Биз бүт барыбыз эч нерсеге жетишкен жокпуз дейт. Бир эле сен ийгиликтүү болдуң. Мына биздин апаларыбыз баарыбызды жумшак кармаган. Мына ошонун кесепетинен бирөөбүз да ийгиликке жеткен жокпуз дейт. Баары алкаш болду, бузулганы бузулду, жалкоо болгон жалкоо болду. Эч кимибиз ийгиликке жеткен. Мына бир гана сен арабыздан ийгилик, сен анан көчү апаңа рахмат айт. Анан ошол барып апасына барса, апасы өлүп калды дейт ошол убакта. Мына ошо жанагындай нерсе катуу болуш, балага бекем болуш, бул жаман нерсе эмес, бул жакшы сыпат. Керектүү сыпат. Бул да тарбиянын бир. Бул деген бирок жанагындай боорукер, мээримдүү болгондон эч тийбайт. Буну да жакшы билиш керек. Биз бир убакта эле мээримдүүбүз, бирок бир убакта эле
бекембиз. Алардан жоопкерчиликти, тартипти катуу талап кылабыз. Ошондо үйүңдө тартип, анан жоопкерчилик бар. Эгерде жанагындай жумшактык кылсаң, эч кандай жоопкерчилик болбойт. Эч кандай тартип болбойт. Балаң каалаган убагында келет, каалаганда келбейт. Сен болсо кечке чейин кызанасың. Кызың каяка кеткенин билбейсиң. Кечке чейин жүрөт, каякта жүрөт, түндө жок болуп кетет. Билбейсиң, анткени сенин жумшактыгың. Анан Алла Тааланын алдында жооп бересиң. Мисалы биз Алла Тааланы карап көрүшөт, Алла Таала кандай кылып атат бизге. Алла Таала бир убакта эле бизге эң мээримдүү, бирок ошол убакта бизге аябай бекем коюп атат да эмелерди. Жанагындай колун чапканын колун чалып салгыла, көзүн оюп салгыла, ушундай бир. Бирок Алла Таала мээрим ошол убакта эле. Ошо башкалардын да ар кимдин эле көзүн чукуй бербесин. Ууру ар кимдикин уурдай бербесин. Келип бирөөдүн араңдапкан мээнетин жеп койбосун. Мына ошол нерсе бул мээримдүүлүк, жалпы элге мээримдүүлүк. Анан албетте бир ууру келип бүт айылдын баарын бүт районду терроризм этет да. Тигин уюн урап кетти, тигин жылкысын урап кетти, тигин койлорун урап кетти, акчаларын урап кетти, тонуп кетти, байкуштардын бүт тапкандарын, жыйгандарын, максаттарын баарын өлтүрүп атат да. Анан ошо Алла Тааланын бир убакта эле мээримдүүлүгү, боорукерлиги. Жазасы дагы бар. Бүт баарына тарайт. Анан жаза жанагындай жесткий жаза бир кишиге болот да, кылмышкерге. Тартип болуусу үчүн агай СМС билдирүү келиптир. Ассаламу алейкум. Шариатта ата эненин үйү кандай бөлүнөт каза болсо дейт? Каза болсо. Шариатта ата эненин үйү чынында мындай да. Эгерде ал тирүүсүндө бирөөгө берип кетсе, осуят болуп, берип кетсе жанагындай өзүн караган эметкен анда уруксат да. Анан бирок жана байлыктарын алда бөлүп кетсе да, байлыктарын мураскерлерге бөлүнүшөт да. Мураскерлерге ал жерде атайын көп эреже жазылган. Мурастын кимге 6-дан бири, кимге 8-ден бири, кимге 4-төн бири, кимге жарымысы, ошонун бүт баары жазылган. Эгерде бала зор болсо мынча бөлүнөт, баласы менен кыз зор болсо мынча бөлүнөт, аял болсо мынча бөлүнөт, эки аял болсо мынча бөлүнөт. Ушун бүт жазылган да шариатта. Шариатта ошол аябай жакшы жазылган. Аны кененирээк өзүңүз билип алсаңыз болот экен. Мына азыр биз бир көрсөтүүдө айтып бере албайбыз. Ооба, интернетте бар азыр жанагындай мүлктү бөлүшүү деген мурас дизе чыгат ушунан. Агай, негизи ушул адамдардын равалык жана моралдык өзүн алып жүрүүсү деген тема болуп атат. Анан негизи эле адамдардын равасы жана моралдык өзүн алып жүрүүсү азыр өтө начарлап кеткен деп айтып атабыз. Эми ошол кантип эмне себептен ушундай болуп жатат? Бул баягы диндин жоктугу болуп атабы, тарбиянын жоктугу болуп атабы? Анан азыр бизде жакшы бир көпчүлүгүн эле бир нерсени айтсаң эле замандын талабы же заман ушундай деп коюшат, же замандын өзгөрүлүүсү эмне себептен? Бул биздин өзүбүздүн динден алыстаганыбыз, азыстан алыстадык да. Анан азыр келип мына мечиттерге толгону менен биз эми жаңы кайрыла баштадык да. Жаңы эле жанагы колготка кийген баладай эле. Али биз көп нерсесин кайта элек биз азыр даже биздин молдолорубуз жанагы шариатты шакылдатып аткан молдолорубуз деле көбү жанагындай тажрыйба жок эле окугандай эле жанагы бүкүлү берип атат да, бүкүлү эле. Мисалы пайгамбарыбыздын хадисин бүкүлү берип атат. Кур'андын аятын бүкүлү берип атат. Бул деген мен айтам жанагы буудай тартылбаган буудайдай эле. Тартылбаган жүгөрдөй эле. Анан ошого хикмат менен айтылат, хикмат менен берилиш керек. Адамдар келип түшүнүш керек, мындай кылбаш керек экен. Чечмеленүүсү менен. Чечмеленүүсү. Аябай акылман, данышман, жанагы яфкаху дейт да, яфкаху деген түшүнүп, ошонун маанисин терең түшүнгөн адам. Ошо жанагы тафсир кылган адам аябай факих болуш керек. Ал аябай терең түшүнүш керек ошону. Анан жөн эле келип Кур'анда деп туруп жанагындай сүйлөмө которуп, же бир нерсе кичине бир нерсе окуп алып, анан кийин айтып турган туура эмес. Бул жанагындай хикмат жок эле. Бир нерсени окуп алып эле анан айтып атат да. Бул такыр мына ошо деңгээлибиз ушул жагынан аябай биздики али алыс болуп калды да. Мына биздин ата бабаларыбыз аябай
такыбалыгы күчтүү болгон. Адилеттүүлүк, аманат бүт баары болгон да. Ал убакта бирок илим аз болгон. Бирок түшүнүк көп болгон. Азыр илим бүт баары эле алим чекесинен бүт баары ой алымың сен алымың эч нерсе билбейт. Баланча деген мына мынтип айтты, түгүнчө деген мынтип айтты болду. Анан кийин шариатты бүт баары урат да шариатты. А чынында бул андай эмес бул. Чынында чыныгы тарбия болбой атат бизде. Чынында бул оңой нерсе эмес албетте. Мисалы мектептерде, окуу жайларда, коомдук жайларда бүт жерде түшүндүрүү иши болуш керек. Ошо жана айттым, жана эң чоң принциптер шариаттын. Эң чоң принциптери. Ошол бүт жерде айтышат, урдаба деп. Алдагы иштеген жериңде кыянат кылба. Ушул нерсени аябай шайлоодо кыянат кылба. Күндө какшап отуруп, ар жерден түшүндүрүп отуруп айта берсек, жанагы уурдабал бай болгондор жок болот. Мисалы ошо бизде шариатта уурдабал бай болгон аябай өзү негизи бай болуп жүргөн өзү шариатта аябай жийиркеничтүү нерсе. Ошону сүйүп байлык, мисалы адал жол менен деле, бирок ошо байлыкты сүйүп байган киши бизде жек көрүлөт да. Адал жол менен болсо. Жанагындай алдап алып байып кеткенде андан да бетер, алар эң бир ыплазалар. Ошо бизде мына дүйнөнүн кызыкчылыгы менен алаксыбагыла. Бул дүйнөгө көп сүйбөгүлө. Жана кооз үйлөр, этаж үйлөр, чоң машиналар, кооз буюмдар, ошону сүйбөгүлө да. Сүйбөгүлөйт. Ошо сүйгөндөргө жакындабагыла. Мисалы биз келип бир бай келсе эле тегеректеп жанагы ары жана балчелек тегеректеп болот го. Аябай бул жек көрүнүш. Пайгамбарыбыз, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айтты да, bir кыямат жакынында бир адамдар болот. Алар аябай кооз үйлөрдө жашайт. Алар аябай кооз кийимдерди кийет. Алар кооз жана унааларды минет. Алар аябай тандалган жерден оокат жейт, тандалган оокат жейт. Ошолорду көрсөңөр салам бербегиле. Ооруза зыярат кылбагыла. Өлсө жаназасына катышпагыла дейт. Ким эгерде ошондой кылса, ал дин бузуучулардан болот дейт. Анан ошо бир табийиндердин убагында бир окуя болду дейт. Бир кишиге келип, анан кийин жанагы айылдын кишилери менен жолугуп туруп сүйлөшүп отурган бирокта бир чоң үйдү көрүп туруп айтат, бул кимдин үйү деп. Анан алар айтты, бул баланча деген кишинин үйү, бул аябай жакшы киши деп макташты дейт. Анан ошол убакта жана мен айткан нерсени айтты дейт. Пайгамбар ушундай деген деп, анан кийин кетип калды дейт. Анан бирокта жана киши келди дейт. Ошо элдер сүйгөн киши. Аны баланча жана берден бир киши келди да, ушундай деди, бузуп салды деп айтат да. Ошо өзүнүн үйүн бузуп салды дейт, андай болсо. Мына ошо илгеркилердин адеби, ушундай улуу адеп, ушундай аябай сөзгө жана айтылган сөзгө эме кылуу, амал кылуу аябай бар болгон. Анан азыр тилекке каршы ошол нерсе жок болуп калды. Ата менен эки байкем намаз окуй элек, дуа кылып коебузбу? Мен да медресеге окуйын иншаллах дейт. Алла Таала экөөбүнө тең хидаят берсин. Алла Таала экөөбүнө тең намаз кылгызсын, жакшы таква адамдардан кылсын. Алла Таала топ берсин иншаллах. Агай, эми мына зулумдук тууралуу сөз кылып атабыз. Эгер сага бирөө зулумдук кылып атса, сага карата мына ушул жаман, сага жакпаган иштер болуп атса, кандай эмне кылыш керек? Бизде сабыр деген нерсе бар. Сабыр деген нерсе бар. Ошо биз сабырды үйрөнүш керек. Биз мисалы сабырды аябай көп окуйбуз, бирок амал кылбайбыз да. Мен көп айтам да, силер окудуңар беле сабырды. Эмнеге сабыр кылбайсыңар? Кичине бир нерсе болсо эле ушундай сабыр кылбай, жанагындай тууганчылыктан кечип, ушундай достуктан кечип, ушундай бир душман болуп кетип атат. Кичинекей нерсе үчүн эле. Анан айттым, кана силердин окуганыңар? Кана сабыр кылган? Эмне үчүн кичине нерсеге сабыр кылбайсыңар? Эмне үчүн кичине кыйынчылык болсо баарыңар Россияга качып кеттиңер? Мекениңерди таштап. Бүт баарыңар мекенди таштап качып кеттиңер. Каяка кетип калдыңар? Эмнеге кетип калдыңар? Эмнеге ата энеңерди таштап качып кеттиңер баарыңар? Кичине кыйынчылык. Анча эле болгон жок кыйынчылык.
кичине болду. Иә. Чыдап койсо болчу да. Силерден мурда мына биздин мурда газ да жок, свет да жок, техника жок, бир айылда даже бир машина жок. Анан кийин мына бир 70 жыл мурда машиналар пайда боло баштады. Жок болчу эч нерсе. Баары бири-биринин кийимин кийип эле ушинтип жүргөн, бирок аябай бактылуу болчу да. Азыр болсо болду, оногу мынча миң сом алат экен, Россияда 40 миң сом берет экен, Россияда 50 миң сом берет экен. Кеттик, анан карасаң айылдын баары көчүп кеткен. Ошол эмне себептен десе агай бүт баары эле баягы жогоруда сиз айткан үйлөрдө ошондой бир байлыкты умтулуп атат да. Ошондой үйлөр, ошо жана туураңыздар бере, мына оноо карчы, оноо кандай үй салып койду. Тигинин баласы ушундай үй салып койду. Анан кечке чейин ошону жөндөсөз, ушундай той берди. Ушундай деп, ошонун баары күнөөкөрлөр. Ошол жанагы той бергендерде жанагындай той берген дүркөтүп. Ошол жанагы чоң үй салып алганда да күнөөкөр. Ошондой байлык жеп алгандар күнөөкөр. Садака беребизең, бир тиын бербейт садака. Ошолор эч кандай бир динге жакшылык кылбайт. Мусулмандар жакшылык кылбайт. Анан ошо чоң үйлөр салып, мисалы $50 миң саат алып алып, bir жерден bir яхта алып алып, bir чет өлкөдөн чоң бир нерсе алып алып, беден сауналар салып алып жүрүп, ошону келип бүт мактап да, ушундай экен. Мында ошо жанагы Куранда Карун жөнүндө айтат да, Карун. Карун деген Муса алейхиссаламдын ошо жардамчысы болуп жүрүп, анан аябай катуу байып кеткен да. Анан кийин ошол бир күнү ушундай бүт эң кооз кийимден кийип, аябай ошон жана аттарды минип, жан жокөрлөр менен чыкты дейт. Анан элдин баары көрүп аябай таң калат дейт. Анан ошол жерде жанагы дүйнөнү сүйгөндөр, ушул Карундай менде байлык болсочу деп калат да. Анан берке жана ыймандуулар, антпегиле, Алла Тааланыкы, Алла Тааланын колундагы будан жакшыраак, антөнүппегиле, анан көрөчү жакшы амал кыла деп ушинтет дейт. Биз да ошондой болсо, бул Карун биз үчүн мисалда ошо Карунду анан жер жутtu дейт да. Аягы акыбети жаман болуп, Карунду ошо Карунун жанындагылар менен ошо жер жутуп кетти дейт да. Ошо жана бүт алтындары менен башкасы менен, ошо жана алтындарын жөн койсо, Муса ошонун алтындарын алып коеюн деп өлтүрдү күнү. Өлтүрттү деп айтат деп, анан кийин ошо бүт байлыктары менен ошо жок кылдыр дейт да. Бул ошо Карун биз үчүн мисал жанагындай кылып байыбагыла, байып алып кутурбагыла. Эгерде Алла Таала байлык берсе, анда бөлүшкүлө, закатыңарды бергиле, жакшылыктарды кылгыла, элдерге садака бергиле, элдерге жардам бергиле, больницаларды курула, жол салгыла, иши бүт жакшылыктарды кылгыла. Мына ошондой бул жакшы жол. Агай, ушул эле сөздөр аялдарга да тиешелүү да. Азыр көпчүлүк ойлоп калышы мүмкүн. Бул баягы сөздө туруу, кыянаттык кылбоо, жана мекенди коргоо деген сыяктуу эркектерге айтып калуу, аялдарга да. Жок, эми мындай кээ бир нерсе эркектерге үчүн ыйык парыз, кээ бир нерсе аялдар үчүн ыйык парыз эмес. Мисалы мына ата-энени багуу эркектерге ыйык парыз. Күйөөгө моюнсунуу аялдарга бар. Аялдарга бар. Мисалы аял киши күйөөгө чыккандан кийин, кыз киши күйөөгө чыккан ата-энесин кароо парыз эмес. Болду, ата-энесине кош бол деп туруп, анан кеткени жакшылыраак, абзелирээк. Бүттү сен ата-энең менен анан кийин ата-энең менен байланышам деп күйөөңдү капа кылыш, күйөөңдү наразы кылыш, бул аябай чоң күнөө болот. Бүттү ата-энеден кеттиңби күйөөгө, кыз кишиники, болду. Эми күйөөңдүн үйүн жакшы кара, күйөөңдү жакшы кара, күйөөңдүн туугандарын жакшы кара, ата-энесин сыйла. Мына ошо биздин шариаттын эмеси. Болду, эми сен бияктын кишисиң, шарият боюнча, болду, мына күйөөңдүн айтканы менен бол, күйөөңдү ыраазы кыл, күйөөңдүн эмесин чыкпа сөзүнөн. Анан жанагындай ыйык согуш парыз эмес да, бирок катышса уруксат. Эгерде такыр болбой калды дегенде, андай эркектин баары кырылып, бирок душман келип азыр балдарыңды өлтүрөт, өзүңдү өлтүрөт, зорлуктайт дагы барсыз, анда аялдарга чыгышы абзелирээк. Бирок парыз эмес да. Ал андай эмес. Бирок бүт байлыктарыңды бериш ошол убакта. Мисалы согуш убак болуп калган болсо, бүт байлыктарыңарды бериш парыз болот. Мына байлардыкы өз негизи алынып коюшур күч менен. Мисалы азыр эгерде Кытай карызыңа өтөбөзүң алам десе, анда бүт байлардын байлыктарын алып коюш, бул
нормальный нерсе болот да. Бүт баарын сурабай туруп конфискация кылыш байлардын баарынан. Анда антпесе биз жерибизден жоготобуз. Мекен ыйгыраак деген. Мекен ыйгыраак. Ошондой бул албетте аябай чанда кезет эмес, бирок ошондой экстремный нерсе болуп калса, анда бүт баарын бериш адамдарга барсын. Агай, мына бизге берилген убакыт соңуна келип калыптыр. Бүгүн адамдардын нравалык жана моралдык өзүн алып жүрүү деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Кызматыңыздарда Айжамал Караза кызы жана дин таануучу Өзбек Ажы Чотонов болду. Эмки бейшемби күнү жолугушканча, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.